Кудайдын чакырыгы 5-июнь. Кудай текеберлерге каршы турат. Ал эми момундарга ырайым кылат. Текебердик көп көйгөйлөрдүн себеби. Кээ бирлердин текебердиги ачык айкын көрүнүп турса, башкалардыкы жашырын текебердик. Кандай гана болбосун, текебердик Кудайга жакпайт. Текеберлерге Кудай каршы турат деп окуп кеттик. Текебердикке дээрлик баарыбыз дуушар болобуз. Текеберденгендин себебинен адамдар бири-бирин кечирбей, эмнеге мен сурашым керек, ал биринчи кечирим сурасын деп жылдап кечирбей жашашат. Дагы да көп көйгөйлөрдүн себеби так ушул текебердик. Менсинип көкүрөгүн көтөрбөгөн, өзүн башкалардан жогору койбогон, башкаларга кызмат кыла алган, жүрөгү момун адамдарга болсо Кудай ырайым кылат. Ыйса Машаяк момундук жагынан бизге чоң үлгү. Ал өз тактысын таштап, өзүн кемсинтип, адам болуп жерге келип, өзү жараткан адамдардын арасында жашап, адамдардан кордук көрүп, бизди сүйгөндүктөн айкаш жыгачка кадалганга чейин момундук көрсөттү. Бардыгын момундук менен көтөрдү. Ыйса Машаяк биз үчүн момундуктун үлгүсү.